Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Бүгін 21 сентябрда Манас аэропортунан кече Казакстанга күрөш боюнча дүйнө чемпиондугун утуп алган Айсулуу Тыныбекованы Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын башчысы Досал Эсеналиев, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, Бишкек шаарынын вице-мэр Айгүл Рыскулова, баш болгон бийлик өкүлдөрү, журналисттер жана Айсулуунун күйөрмандары тосуп алышты. Аэропорт алдында жогоруда айтылган бийлик өкүлдөрү куттуктоо сөздөрүн айтышып, Айсулуунун ийгилиги менен бардык кыргызстандыктар кубанып турушканына токтолушту. Сөз кезеңинде Айсулуу Тыныбекова тосуп алгандарга ыраазычылыгын билдирди жана жеңиштин жалпы кыргызстандыктардын жеңиши экенин баса белгиледи. Эске сала кетсек, кече 20 сентябрда Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер арасындагы күрөштө 62 кг салмакта чыгып, финалга чейин Мексика, Япония, Украина жана Түндүк Кореянын балбан кыздарынын үстүнөн таза жеңишке жетишсе, финалда дүйнөнүн жана Европанын учурдагы чемпиону Тайби Мустафа Юсейнди акыркы көз ирмемдерде 5-3 эсебинде утуп алган. Маалымат булагы Аралаш KG.